Салют достор, баардык угармандарыбызга ысык салам айтабыз дагы жана жалпыңыздар менен кайрадан кызматыбызды баштадык. Бүгүн дагы ушул уктурууда, ушул көрүүдө биз керектүү маалыматтар менен маалымдар бололу дедик. Акыркы учурда бубон чумасы абдан жүрөктүн үлүшүн алып коркутуп жаткан чагы. Бүгүнкү темабыз дагы дал ушул бубон чумасы жөнүндө болмокчу. Бул суроого кененирээк маалымат алыш үчүн номер 2 үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун үй бүлөлүк дарыгери терапевт Ибраева Жаркын Бакытовна биздин төрүбүздө. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Жогоруда айтылгандай эле бүгүнкү темабыз бубон чумасы. Анан сиз мурунку уктурууда сонун маалыматтарды айтып бергенсиз. Эгерде бубон чумасы мындай болгондо ал каяктан келип чыгат, анын булагы кайсы деп бүгүн дагы кененирээк маалымат алалы дедик. Эгерде бубон чумасы кенеси чагып алгандан кийин баягы оорулуу адамга ооруп калды дейлик, ошол адамдан башка соо адамга бул оору берилеби, жугабы? Мына ушул жөнүндө айтып бериңизчи. Адамдан адамга жугат, анткени адам бул источник инфекции болуп калат уже. Анын каны жана бүт суюктуктары организмдеги заразный болуп эсептелет. Эгер ал адам менен контакт болгондо өпкө дем аркылуу воздушно-капельный, воздушно-пулевой путь менен ошол биз здоровый адамдар жуктуруп алышы ыктымал да. Анан кийин ошондо өпкөсүнө дароо барганда бул инфекция Yersinia, бул бактериалдык инфекция, өпкөсү жабыркап, андан кийин организмге дальше тарап кетиши мүмкүн, сепсиске айланып кетиши мүмкүн, же дароо эле сепсис болуп кетиши мүмкүн. Бул первично легочная форма деп коет, первично септическая форма деп коет. А эгер бубондон башталып, анан бубон жарылып, анан ал канга тарап кетсе, анда уже экинчи иретте легочной жана сепсис деп аталат да. Демек, сиздин айтууңуз боюнча, адам ооруну кенеден жуктуруп алса, башка адам анын суюктугуна тиймейинче, демек жукпайт. Оору жуккандан кийин жогоруда сиз айта кетпедиңизби, байламталар шишийт, жана дене табы көтөрүлөт деп. Мындай адамды өлүмдөн сактап калууга мүмкүнбү? Эгер убагында кайрылса айыгат. Убагы болгондо бул качан? Дароо эле кайрылыш керек. Дароо эле кайрылып, мисалы кене чакты колу кызарды дароо эле барыш керек. Дароо эле барыш керек. Дароо эле барып, биринчи бул бат эле оору бат эле башталат, резкое начало, анын температурасы дароо эле көтөрүлөт. Андан кийин доктурга барып, дароо эле дарыларды жазып берсе, именно антибиотики, анткени бул бактериалдык инфекция, анда айыгып кетет. Мисалы баягы уулуу жылан чагып кетсе, биз уусун дароо сооруп, түкүрүп, уурусунан эптеп арылтканга аракет кылып, кайсы бир жерде керек болсо кесип туруп, анан адамдын өмүрүн сактап калышат го. Бубон чумасында ушул эле ыкманы колдонуп, адамдын өмүрүн сактап калууга болобу? Жок, бул андай эч нерсе сразу эле тарап кетет денеге, кан аркылуу же. Ушул эле бубон чумасын алып жүргөн кене бир учурда чакканда канча адамды чага алат? Бүргө деген чакканда аны чагып коюп секирип кетип башка адамды чага берет. Ал ошондуктан бул ошо өзгөчө ооруга кирет да, анткени бир бүргө канча миңдеген адам чагып иштелет. Көп адам чагып коюлат, Секирип атып бүт баарын чагып кетет да, бир үй бүлөнү чагып кетиши мүмкүн. А бир үй бүлөдө контакт болгондон кийин алар дароо эле бири-бирине жуктуруп эле ооруп калышы мүмкүн. Шилекей аркылуу берилеби бул? Бүт жидкостная система, бүт баардыгы заразный болуп эсептелет. Чай ичкен чыныдан, эгер оорулуунун ичкен чынысынан соо адам ичип алса, ал оору жугабы? Кандай болот мындай учурда? Берилет, толук изоляция болуш керек. 100% эч кандай суюктугу, эч кандай башка здоровый адамга тийбеш керек. Ушунчалык коопсуздук кармаш керек да. Жанагындай сис форма өтө көп жанагы форма составные части да, жанагындай резиновый өтүк, фартук, очки, перчатки 2-3 каттап кийет да. Анан кийин ошондуктан бул эгер мындай пациент биздин поликлиникага келе турган болсо, бир дароо эле жанагы вентиляцияларды, сууларды өчүрүп, эшикти жаап, чрезвычайное положение объявлять этип, главный врачка чалабыз, замга чалабыз, алар ЦГСНге чалат, дароо эле ЦГСНден оперативно штаб жана дарыгерлерден толук келишет машина менен, ошол поликлиникага келип, поликлиниканы толук жабабыз, коридордо турган адамды бирден каттайбыз, аларды бир кабинетке киргизип, алардын баары контактный болуп эсептелет. Ошо коридордо басып келген канча адам менен учурашкан, ошо жанына канча адам турган, ошолордун баарын катташ керек да. Анан ал врачтар келгичекте биз өзүбүз сис форманы бизге алып келип берсе, биз кийине калышыбыз керек. Кийинип өзүбүз
четте туруп же болбосо тиги врачтар келгенде ошол замат алар да формачан келип анализдерин алып аны инфекционный больницага жаткырат. Ага чейин инфекционный больницада развертывается полная система, боксированное отделение. Анан ошондой мероприятие деп коет да. Бул атайын мероприятиялар биз бир жылда 4 жолу учение кылып турабыз. Жакшы достор, биз соңку мүнөттөрүбүзгө келдик жана бизге ченелген убакыт дагы соңуна келип калды. Жана сөзсүз түрдө достор, эгерде сиздерде кызыктыра турган маселелер, суроолор бар болсо, ден соолук жаатына байланыштуу сөзсүз түрдө ылдый жакка бизге комментарий калтырыңыз. Сиздин сурооңузду жоопсуз калтырбаганга аракет кылабыз. Кайрадан амандашканча баарыңыздар менен күнүңүздөр көңүлдүү улансын.